Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Анда эмесе сиздер менен биз кандидаттардын бизнеске кызыгуусун ойготуу темасында сүйлөшүп кетебиз. Жана каршы суроолорду алдын ала жок кылуу жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Демек, сиз кандидаттарды бизнеске кызыгуусун катуу ойготуп койсоңуз, анда каршы суроолор жоголуп кетет экен. Ушул жөнүндө үйрөнүп кетет экенсиз. Ошондой эле канткенде кандидат маалыматты башкача кызыгуу менен угат. Канткенде кандидат ушул мүмкүнчүлүк катары көрө баштайт. Жөн гана бир болбогон нерсе деген вариант кылып укпастан, чындап сону мүмкүнчүлүк катары көрүп, ошол вариант катары көзүн ачып туруп карай баштайт. Канткенде ушундай болот экен. Ушул сабакты үйрөнүп кетебиз. Эми жаңылардын катасы, кандай каталарды жаңылар көбүнчө жасайт? Бул көбүнчө өтө көп сүйлөйт. Мына өзгөчө жакшы сүйлөгөн, жакшы жүргөн кандидаттар, жаңы ишти баштап аткан партнерлор, компания, тармактык маркетингде алар ушул мүмкүнчүлүк жөнүндө аябай кызыгып ишенип калганда, алар батыратып айта баштайт. Жаман сону кем мындай акча тапса, кем бир ай ушундай болуптур, мындай болуптур деп кечке сүйлөй баштайт. Анан кызыкчылыгын эске албайт. Өзү забайт этип, өзү аябай жанып, от болуп, күйүп турган адам батырап сүйлөй баштайт, бирок анын кызыкчылыгын эске албайт, суроо бербейт. Көбүнчө монолог болот да. Монолог, анан диалог деген бар. Монолог дегенде бир киши сүйлөй берет. Радио деген бул монолог да, мисалы үчүн. Диалог дегенде суроо берип, анын жообун угуп, анан кийин дагы сүйлөп, эки адам сүйлөп турганды бул диалог дейт. Көпчүлүк жаңылар монолог кыла баштайт. Радиого окшоп сүйлөй берет, адамга суроо бербейт, анын кызыкчылыгын, анын оюн, пикирин эске албай сүйлөй берет. Кина жарым саат сүйлөгөнү анын пайдасы болуп калат экен акырында, Сүйлөй берет, анан кийин тиги болдубу, макул, жакшы экен, макул кыла бер дейт. Же болбосо мен буга ишенбейм дейт. Ошончо айтып сүйлөгөндөн кийин ушул каталар жасайт экен. Кантип ошондой болбостон чындап кандидаттын кызыгуусун жаратса болот экен. Ушул жөнүндө сүйлөшүп кетели. Эми муну түшүнүү үчүн биринчи адамдардын психологиясы жөнүндө, адамдардын ой жүгүртүүсү жөнүндө кичине түшүндүрүп кетсек, мына бул биз үйрөтүп аткан ыкма, бул система мотивационного рекрутирования деп коет. Демек, адамды кызыктыруу жолу менен бизнеске тартуу системасын үйрөткөн экенбиз. Бул мына Александр Бухтияров аттуу күчтүү тренерлердин бири ушул системаны үйрөткөн экен. Ушул система менен ишке чакырса пайдасы, иштин натыйжасы жакшыраак болот деп үйрөткөн экен. Ошонун китебин окуп, көп мезгилден бери колдонуп келем. Мына сиздер да колдонсоңуз болот экен. Муну маал менен колдонуп экен. Анан бул системаны үйрөткөндө сиз ойлошуңуз мүмкүн, башында башыңыз айланат, муну кантип колдонот, ичет унутуп калсам, колдонбой калсам деши мүмкүн. Бирок кайра улам кеде ушул сабакты көрүп турсаңыз, барып мээңизге сиңип калат да, сиз автоматтык түрдө колдоно баштайсыз мунучу. Кээ бир кадамдарын өткөрөбүз, кээ бир этаптарын өткөрөбүз, кээ бир нерселерди унутуп калабыз. Бирок негизги нерселер эсиңизде калса дагы, жок дегенде 50% сиздин ишиңиздин натыйжасын көтөрүп берет. Демек, үйрөнүштү, өздөштүрүштү баштайлы. 15 жашта адамдар максат, арзу тилектерин аябай жакшы билишет, жакшы көрүшөт максат, арзу тилектерин. Ойлогондой, сүйлөгөндөй, сөз кылгандай, ишенишет чындап. Кыялдануулар өтө көп болот. Ошол максат, арзу тилектерге чындап ишенишет. Оңой эле жетип алам деп ойлошот, Баары алдыда мен сөзсүз түрдө жакшы жашайм, мен сөзсүз түрдө ата энемен дагы лучше жашайм. Мен сөзсүз түрдө белдегилерге окшоп, мээрге, коңшуларыма окшоп жашабайм, мен мыкты жерлерде жашайм деп ишенгендер көп эле болот, Анан убакыт көп алдыда мен баарын жасап жетишем деген денен кең пейил мамиле болот да жашоого, Анан баары алдыда мен сөзсүз түрдө ийгиликке жетем деген үмүт менен окуп аткан болот, же иштеп үйрөнүп аткан болот, көбүнчө. Жаңы ишти баштаган 18 жашта, 20 жашта биринчи ишке орношконубузда дагы ойлойбуз, же орношконго чейин ойлойбуз, биз мындай сонун жерде жашайбыз. Мен эсимде, биз 4 курсту, 5 курсту бүтүп атканда бир биздин кесип боюнча сабак берген киши, биз өзү международный отношения славянскийде КРСУда окуган мен, и дипломатия, эл аралык мамилелер, мындайча айтканда, мен же депутаттын жардамчысы, же болбосо мамлекеттик кызматта иштешим келе, же болбосо өкүлчүлүктөрдө иштешим келе, же консульстволордо иштешим келе, ал жерде иштеген жокмун, же эл аралык уюмдарда иштешим келе да. Ал тармакты мен өзүм көрө албадым, мен бизнес тармагын өзүм көбүрөөк көрдүм. Ошол мезгилде бизге айткан, силер кандай деп ойлойсуңар, окууну бүткөндө канча айлык аласыңар, кандай жерде иштейсиңер дегенде, биз ал суроого жообубуз, так жообубуз жок экен. Биздин жообубуз кандай болгон? Биз сонун жерлерде иштейбиз, жакшы айлык алабыз, биз сонун жерде окуп атабыз, кесибибиз аябай сонун, кесибибиз престижный, бизде иштеген жерлерде айлыктар жогору деп ошентип жалган иллюзия менен жашаганбыз. Анан ал айткан, башында силер канча айлык аласыңар дегенде, будет хватать на жизнь дегенде, башында жашооңорго дагы, өзүңөргө дагы жетпейт. Ошол жолду басып өтүшүңөр керек болот. Силер аны билбейсиңер, ошого даярсыңар, даяр эмессиңер деп суроо берген да. Ошондо көзү ачылган көп жактан. Бирок көп жаштардын көзү ачыла элек болот. Андыктан окуп, анан дипломду алып Россияга кетишет. Көбүрөөк айлык табыш үчүн жана башка жерлерге кетишет, А кесип боюнча иштегенде аз болуп калат. 25 жашта азыр мына срочно акча табыш керек дейт. Мына иштеп көргөн болот адам, үйлөнгөн болот же үйлөнө элек болот, бирок кандай болсо да уже иштеп аткан болот. Анан иштеп аткан үчүн максат, арзу тилектерди азыраак ойлой баштайт. Анан кийинирээк жетем. Азыр реалист болуп, акча табайын, жашоого жетишерлик, муну алайын, тигин алайын, бул проблеманы бүтүрүп алайын, буга төлөш керек, ага төлөш керек, жана башка төлөш керек деп тез акчанын артынан жүгүрүп жүргөн болот. Анан ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп,
дагы убакыт бар, кийинчерээк ошол арзуу тилектериме иштейм. Азырынча мына күнүмдүк чыгашаларыма иштеп турайын. Аны опыт алганда мен сөзсүз түрдө өзүмдүн бизнесим болот, же сөзсүз түрдө мен жетекчи болом, сөзсүз түрдө мен жакшы айлык алчу жерге барам, ошондо мен арзуу тилектерим, кыялдарым бүт орунатам деген үмүт менен жашап аткан, иштеп аткан болот. Анан 35 жашта көптөгөн суроолор пайда болот. 35 жашта дагы деле ошол жерде иштеп аткан болобуз. Дагы деле божомол менен инфляцияны эске алып, жана чыгашыларды эске алып айтканда, ошол эле акчаны таап аткан болобуз. Таап атабыз, кайда кетип атат белгисиз болот, жок болуп кетип аткан болот, Ушунча табам бир дагы акчага албай калат деген, же квартирага кетип атат, кредитке кетип атат, автоунаага кетип атат, мен чет өлкөлөргө жана башка жана кыялданып жашагандарыма жетпей аткан болот. Же болбосо квартиранын арендасына кетип аткан болот, Ошондо суроолор, көптөгөн суроолор пайда болот. Мен киммин? Кайда баратам? Менин үй бүлөм кандай жашап атат деген суроолорду берет. Анан эртең мен кокус иштебей калсам кандай болот? Эртең мен балдарым чоңойгондо кантем деген көптөгөн суроолор болот, Мен үй бүлөмдү жетишерлик эртең жакшы жашоого алып баратамбы, же эртең белгисизби деген эртеңки күнгө белгисиз көптөгөн суроолор пайда болуп баштайт. 25 жашта ал суроолорду бербесек да, 35-та ошол суроолор пайда болот, Второе рождение деп коет орустар. Орустар 35-40ка чыкканда кризис среднего возраста деп коет, орто жашка барганда адам көптөгөн суроолорду өзүнө бере баштайт, ошол суроолорго жооп ала албай баштайт. Кимдир бирөө планды өзгөрүп, кесип өзгөртөт, кээде чөйрөнү өзгөртөт, кээде башка шаарга көчүшөт, башка мамлекетке көчүшөт, Кайрадан планды өзгөртүп, жаңыдан аракет кылып көрүп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издеп, жаңы варианттарды карайып тура баштайт. Мындай адамдар аз. Көпчүлүк адамдар раздражение точкасына кирип кетишет. Бул кандай точка? Бул башкаларды күнөөлүү кылып, башка ким күнөөлүү деген суроого жооп издей баштайт. Анан мурунку эле плывут по течению деп коет, мурунку эле абалда жашай берет, мурунку эле баскан жолдо бас, мурунку эле кылган ишин кылып, мурунку эле билген билимин колдонуп, жаңы билим, жаңы эч нерсе өздөштүрбөй, мурунку жашоо менен жашап аткан болот. Раздражение точкасына кирип кеткендер аябай көп болот. Бул көбүнчө биздин талаштарыбыздын 60, 70, 80% ошого кирип кеткен болот. Аз гана бөлүгү кайрадан жаңы план коюп, өзгөрүштү жасап, өзүнүн жашоосунду өзгөртүп, анан кийин аракет кыла баштайт. 45 жашта каяктагы каялдар, каалоолор жок, кызыгуу жок үчүн умтулуу жок үчүн инициатива жок үчүн күнөөлүүлөр көп, өзүбүздү күнөөлөбөстөн башкаларды күнөөлөгөн болобуз. Көбүнчө күнөөлүүлөр табылган болот. Бул президент күнөөлүү, депутаттар күнөөлүү, чоңдор күнөөлүү, байлар күнөөлүү, тагдыр күнөөлүү, ата энем күнөөлүү, Кудай күнөөлүү, жана башка көптөгөн нерселерди күнөөлөй баштайт, бирок өзү эмес, Анткени өзү күнөөлүү болсо, анда ал өзгөрүш керек болот. Ошол өзгөрүүгө даяр эмес. Зона комфорта, буга чейин бир сабакта айтып кеткен, эсиңизде болсо, комфорт зонасы адамдардын ийгилик жолунда досторунун, тааныштардын терс таасири деген. Сабакта көрүп кеткенсиз. Ошондой эле мына зона комфорт зонасы жөнүндө ошол жерде айтып кеткен. Ошол сабакта көрсөңүз, түшүнсөңүз керек. Комфорт зонасынан чыккысы келбейт. Мурунку жашоодон чыккысы келбейт. Анткени мурунку жашоодон чыгыш үчүн өзүн заставить этиш керек болот. Неудобный, аябай кыйын абалга кириш керек болот, Риск абалга барыш керек болот. Ошол абалга бара албай кала берет мурунку жашоодо. Ошондойлор толтура экен. Анан барып 60-50 жашка чыкканда мына пенсия. Кимдир бирөө 45 жашта ошону түшүнөт. Пенсияга кетип атабыз, пенсия жетишерлик эмес, кантип жашайм, кантип эмне кылам? Мен өзүмдүн бизнесим жок, өзүмдүн иштебей калсам да акча түшүп турчу, булагым жок деп суроого жооп бергендер бар, жооп бере албагандар бар. Же жооп бербестен эмнеге биздин президент, биздин өкмөт ушундай кылбайт, эмнеге Америкада пенсия жакшы, бизде пенсия жаман? Айталы, мен Америкада пенсия жок, аны билем. Пенсияны адамдар өздөрү жашайт. Мен мисалга айтам, Европада пенсия жакшы, Россияда пенсия жакшы экен, бизде пенсиялар өтө төмөн деп Россияга барып иштеп гражданство алып пенсия жасай баштагандар да бар. Аларды да көрүп жүрөбүз, Анан канчалаган адамдар гипноздо уктап калышат. Мына ошентип ийгилик жолунда түшпөстөн отчаяние жолунда жүргөн болот. Анан келечекте 50-60ка чыкканда эми жашашын жашадык, эми балдарыбыз баксын, жана башка дегенге түшөт, Тармактык маркетингде ийгиликке жетүү үчүн башкаларга айтып берүү керек. Көптөгөн адамдарга ушундай мүмкүнчүлүктөр бар, ушундай жашоодо өзгөртсө болот, өзүңдүн бизнесиңди ээси болсоң болот, нолдон бизнес баштаса болот. Ал бизнести үйрөтчү адамдар бар, жана башка деп көптөгөн адамдарга бөлүшүш керек болот. Анан ошолордун арасынан терилип отуруп, бизге окшоп кызыгып иштегендер пайда болот. Ошолор менен бирге иштеп отуруп, тармак көптөгөн адамдардан турган группа, көптөгөн кошумча иштегендерден турган, ошондой эле өзү үчүн продукт салган адамдардан турган группаны түзөбүз, Аны үчүн көптөгөн адамдарга айтып берүү керек. Эмне болот? Айтып бергенде биз ар кандай адамдар жолуктурабыз. Демек, айталы бир шаарда сиздин айылыңызда же шаарыңызда же сиздин мамлекетиңизде айталы 100 000 ишке жарамдуу 100 000 киши болсо, ошонун 10 000 адамдар, мына 10 000 адамы чоң ийгиликтерге жеткен болот экен, ишке жарамдуулар, Ал эми 10 000 алкоголик, маргиналдар, кылмышкерлер иш кылса, бул жашоодо эч нерсеге умтулбаган адамдар болот экен. Алар иштебейт дагы, акча да таппайт, умтулбайт дагы, булардын жашоосу бүттү десек болот. 20% кетти. Калган 80%, 80 000 айталы, 80 000 мына эмне болот экен? 80 000дин 60 000 өз кыялдарын, арзуу тилектерин унутуп койгон болот экен. Гипнозду уктап калган же раздражение точкасында жүрөт, жанагындай мына күнөөлүү адамдар толтура. Мына мен тааныштарым арасында андайларды көп эле көрүп турам. Качан жолугуп сүйлөшүп калсаң, эмне кимди күнөөлөшөт? Мамлекетти, өкмөттү, чоңдорду, депутаттарды.
Ана аларга мен суроо бергим келет эле, сен өзүң ошо Кыргызстанды өзгөртүш үчүн, Кыргызстанды эмес, жакындарың эле турмушун өзгөртүш үчүн эмне жасадың, нерсе жасадыңбы? Алардын моюнда көптөгөн адамдар турат. Сен жок дегенде бир 10 адамдын турмушун өзгөртө алдыңбы? 10 адамга жок дегенде жумуш орнундарын капсыз кылдыңбы? Мамлекет тарабынан эмес, ишкананын жетекчиси болуп туруп эмес, өзүң бир бизнес ачып, кандайдыр бир акча түшүндүрүүчү булак ачып, ошол жерде 10 кишиге айлык төлөөчү деңгээлге бизнес кура алдыңбы деген суроону койсок, көпчүлүк адамдар жооп бере албайт. Мен милдеттүү эмес, мен 10 адамды жашоосун өзгөртөм, эмне өзгөрмөгө эле дейт, Чынында 10 адамды өзгөртсөңүз, анан кийин 50 адамды өзгөртө аласыз. 50 адамдын турмушун өзгөртсөңүз, анан 100 адамды өзгөртө аласыз. Чынында биз эми Кыргызстанда көптөгөн чоң ишканалар пайда болсо, көптөгөн ишканаларды иштете алчу ишкерлер, күчтүү ишкерлер пайда болгондо гана бизде экономикада акча көбөйөт, жана сырттан акча көп келе баштайт. Биз башкалардан сатып ала турбай, биз өзүбүздөн сатып алабыз, жана биздин продукцияларды башкалар сатып ала баштайт. Ошондо гана биз Кыргызстан экономикасын өзгөрттүк десек болот. Ансыз эшматы келсе деле, ташматы келсе деле саясат өзгөртпөйт. Бирок кечиресиздер, мен саясатка кирип кеттим. Мына ушул саясатты сүйлөгөндү жакшы көргөндөр толтура, бирок чынында өздөрү эч нерсе кылган эмес болот. Мына алардын бири, мисалы үчүн, менин бажам да ошол көп айтат. Кыргызстандын экономикасы качан өзгөрөт, жана башка качан оңолот, жана башка да айтат. Биз экөөбүз сүйлөшкөндө, биз саясатчы эмес, биз саясатты чечпейбиз, депутат эмес. Биз аны экономикасын өзгөртүүбүзгө экөөбүз эч кандай эч нерсе кыла албайбыз. Экөөбүз сүйлөшкөндө эмне пайда чыгат деген суроону койсом, эч түшүнбөйт да, кайра эле. Давай андан көрө экөөбүз бизнестерибиз кантип чоңойтсок болот, кантип көптөгөн адамдарга жардам берсек болот акча табышка. Ошону сүйлөшөлү дегенде уккусу келбейт, же уга албайт, же угушту билбейт. Мына ошондой адамдар толтура. Биз чакырып жаткандардын көбү өзүнүн арзуу тилектерин унутуп коюшкан. Алар акча табуу менен алек, бирок чыныгы арзуу тилектери, чыныгы кыялдары жөнүндө унутуп койгон болот. Анан күнүмдүк ишке кирип кеткен болот. Анан эмне кылыш керек болот? Ошол мезгилде биз албетте аларды ойготушубуз керек болот. Болбосо аларга айтсак, биз дубалга айткандай болор элебиз. Дагы деле күнөөлүүлөр башкалар, өздөрү күнөөлүү эмес, өздөрүнүн колунда. Мындай дегерде биз башкаларды күнөөлөсөк, демек өзүбүз күнөөлүүбүз болгондуктан биз канча аракет кылбасак дагы биз жыртыбыз да, биз айла жок. Канча аракет кылсак да айла жок деген ошол позицияга, ошол көз карашка түшүп калабыз. Анан аракет жок болот, кыймыл аракет жок болот, ишенбестик, жашоого пессимизм пайда болот. Ал эми оптимизм пайда болуп, менин колумда, мен жашоом, менин турмушум менин колумда, мен өзүмдүн турмушум сонун кылып алсам, мен башкаларга дагы өзгөрүүгө жол көрсөтө алам, үйрөтө алам деген көз караш жок да. Ошондуктан аларга айткан, аларга ушундай мүмкүнчүлүктөр бар, ушинтип жашооңду өзгөртсөң болот, башкаларга жардам берип отуруп, өзүң да өзгөрткөнчө башкаларга да өзгөртсөң болот турмушун дегенде алар уга билишпейт. Уга билиш үчүн эмне кылыш керек? Уга билиш үчүн адамга арзуу тилектерин эстегени жардам беришибиз керек. Ал үчүн мына мотивация берип ишке чакыруу, кызыгуусун ойготуп отуруп ишке чакыруу системасын колдонуңуз. Система мотивационного рекрутирования дейт, жана айттык, Бухтияровдун системасы. Шуну үйрөнүңүз, шуну колдонуңуз.